Ош шаарынын биринчи вице-мэри жана Санапиден борборунун адистери бүгүн дагы кезектеги рейдтин уюштурду. Каланын эң көп тургундары жана аймактан келген жарандар барган борбордук базардын сайынтардык абалы күтүүсүз текшерүүгө алынды. Эпидемиологиялык талаптан тышкары мыйзамсыз тротуарга чыгып соода кылган сатуучулар дагы көзөмөлгө алынды. Сайынтарды көзөмөлдүн жүрүшүндө базардагы көпчүлүк соодагерлер бет капсыз, тийиштүү медициналык каражаттары жок калкты тейлеп жатканы ачык көрүнүп турду. Айрым сатуучуларга катуу эскертүү берилип, коомдун саламаттыгына кайдыгер болбоого чакырды. Байкап турганыңыздардай, эреже сакталбай, оорунун жайлуу коркунучу бар экендиги белгиленди. Акыркы күндөрү илдет корчууда, себеп ооруга жоопкерчиликсиз мамиле жасаган жарандардын көбөйгөнү. Бет кап такпай, коомдук жайда жүргөн жашоочуларга дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кооптонуу көбөйүп кетти. Мен сиздерге айтып коеюн. Эч ким гарантия бербейт. Түшүндүңүздөрбү? Анан эми сооданы кылып барып, акчаны кылып барган менен эртең коп бирөөдөн мындай жугузуп калса, сиз каяктан билесиз келген кардарыңызды? Жок да. Жаттылам мына. 4 балаңызды алып келипсиз базарга. Башкасы жок, өзүңүздүн маскаңыз жок. Кайтып аласыз. Уят эмес, балдарыңызды аябайсызбы? Өзүңүздү аябасаңыз. Андан соң базардын катарындагы баардык өтмөктөрдөгү соодагерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, айрымдары айыппулга жыгылды. Аны менен катар тамактануучу жайлардагы талаптар текшерилип, эскертүү берилген объекттер белгилүү мөөнөткө жабуулары айтылды. Бул мурункудай карантиндеги малдагыдай болбой татады. Анда келгендерди мынтип обсервацияга алып, көзөмөлдө отур. Азыр көзөмөлдөн чыгып кетти. Ким каерден келип атат билбейсиңер. Акча алып атасыңар. Тура бир күндө 100 адам болбосо 50 адамды кардарды мынтип соода кылып атасыңар да, туурабы? Акыркы бир аптадан бери вирусту жуктургандардын саны кескин жогорулады. Бүгүн эле жаңы 132 жарандан инфекция аныкталды. Анын 12си Ош шаарынан. Кооптуулукту туудуруп жатканы айрым бейтаптар кайдан жугузганы, оорунун очоктору аныкталбай калууда. Өзгөчө абалдан кийин өзгөчө кырдаал өлкөдө өкүм сүргөн. Оорунун мизи кайткан соң комендатура алынып, жоопкерчилик жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Мындан улам эпидемиологиялык кырдаалды көзөмөлдөн чыгып кетпеси үчүн шаардык мэрия болгон күч аракетин жумшап жатканын биринчи вице-мэр Сайыпжан Турдыев белгиледи. Санитардык эпидемиологиялык абал дагы эле ошол боюнча, курч боюнча калып атат. Чет элден келген рейстерден келгендер, ушундай бир шектелген жарандарыбыз ушул ооруга болсо обсервацияга алып барып, бул саламаттык сактоо кызматкерлери тарабынан бүт көзөмөлгө алынып турган. Бүгүнкү акыркы мына күндөрдө буну ачык эле айтыш керек, бул көзөмөлдөн чыгып баратат. Ошондуктан ар бир жүргөн адам биздин жарандарыбыз өзүнүн коопсуздугун санитардык гигиеналык коопсуздукту өздөрү сакташ керек болуп калды. Ар бир адам мүмкүнчүлүк болсо бир максатсыз көчөгө чыкпаш керек болуп атат. Мобилдүү топтун текшерүүсүндө санитардык талапты бузган 256 бизнес чөйрөсүнө 513 000 айып салынган. Оорунун жайылышын алдын алуу үчүн каланын борбордук базары, келечек базары бир күнгө жабылып дезинфекциялоо иштери жүргүзүлөт. Мындан тышкары кичи базарлардагы залалсыздандырылат. Мындан баштап алда таасир этпегендиктен ушундай бузууга барган жерлердин бардыгын ишин токтотуу иштери башталып атат. Ал жерде договордун негизинде жасалат. Мына жума күндө понедельниктен баштап бир жумада бир жолу жаап, санитардык күнгө дезинфекциялап тазалоо иштери жүргүзүлө турган болуп атат. Кырдаалдын оорлошуп жатканынан улам ишкерлер санитардык эрежени дыккат сактоого тийиш. Өзгөчө жарандар жеке жоопкерчиликти күчөтүп, социалдык аралыкты сакташ керек. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Кирген адамга сөзсүз колун антисептик бириңиздер турсун. На остановку Петрова требуется очень высокая работа. Зарга соода кылып атасыңар да.
Günüsünde görüp tasara. Kırdal kurt şöyle çıkıp gitti. Başkalarına kaldı. Sen kimden görüşüp tasın? Kimden kalkıp otasın? Kimden akça alıp otasın? Oşo kolundan karma otasın. Bana betin karmaysın. Bununday yaş baldardı çıkarmak var. Atan var mı? Yenin var mı? Kanay. Orası yapma, sen balasın da, sen kaç yaşın? 5. klasda okursun mu, 6'da okursun? 8'de okursun. Ne oldu? Aytıldı. Aytıldı. Ol videodağı var, mende de. Video koy koyma. Takmaysın at, bay. Akşam otmaysın at. Güle turgan zaman bolboy tatlı. Ha, pirşat yemez. Al pirşat yemez de al. Ha. Koptonu göğüp gitti. Ben sizlerge aytıp koyayım. Hiç kim garantiya vermeydi. Düşündünüzler mi? Anam endi sodаны kılıp barıp, akçаны kılıp bargan menen erten kop. Birөөдөн мынандай жугузуп калса, siz каякtan bilesiz kelgen kardarыңызды? Жоқ да, жатты ла мынау. Канат кысып. Удобный тапкыла, таппа. Ай, таппасаңар болбойт. Мына эжеде эч кырчакысы жок жер. Антисептиги жок. Төрт балаңызды алып келіпсіз базарға. Басқасы жоқ, өзіңіздің басқаңыз жоқ. Қайтып, аласыз. Ұят емес, балдарыңызды аямайсыз ба? Өзіңізді аямасаңыз ба? Biz yarım metreden хотя бы мынандай кезекте тұрып. Жардам бербейт. Мүмкін болса мынандай медицинский. Мындай болуп атат да. Бычакларын кийсин. Атыңыз ким сиздин? Зайыр. Зайыр ака. Зайыр ака, мен шаардын биринчи вице-мэрі. Атайын чыкты. Абал кооптуу болуп атат. Түшүндүңөрбү? Мындай жакындарыңарга, бала чакаңарга дегендей. Бул мурункудай карантиндеги малдагыдай болбойт атат. Анда келгендерди мынтип обсервацияга алып, көзөмөлдөп атат. Азыр көзөмөлдөн чыгып кетти. Ким каерден келип атат билбейсиңер. Акча алып атасыңар. Туура бир күндө 100 адам болбосо 50 адамды кардарды мынтип сода кылып атасыңар да. Туурабы? Ар биринен акча алып атасыңар. Бармап атасыңар. Кандай бул? Не деген бул? Өзүңүз мындай кылып атасыңар. Азыр деген менен саат азыр мына 11-ди чапчып атат. 11-ге чейин сиз менен канча киши келип кетти? Мына мисал катары айтып. Туурабы? 10 киши келди, 5 киши келди. Каяктан билет? Сача караңыздар. Адамдын өмүрүн сактап калып атат. Татып алган нерсе. Ушуну кылбайсыңар, миллиондоп акча кармайсыңар, 100 миңдеп, бай. Уят эмеспи? Булар уят жок. Кайтып Айтып атып, жаман көрүп атып. Мындан койгулачы, келген кишини кардарды. Келиңиз, эле тартынбай. Өзүңөр үчүн да ушундай кадам менен иш кылыңыздар. Буларга эскертүүлөрдү берип, акыркы эскертүү болду. Кайра тааныз ушун. так. Интернетте. Хорошо. Сиздер şu kırdalda sizler айтсаңыздар, бирөө сизден кийинкилер бизге окшогондор уга турган возраст экен, анан өзүңүз мынтип жүргөнүңүз. Кийин кычатыңыз. Мурунду жабыңыздар.
Maskaga neje? Maska деген. Колуңарда бир антисептик алып жүрөсүңөрбү? Сумкаңарда барбы? Ha. Sen kardarlardı gelgende antiseptik menen karındaşım. Atın kим? Антисептик бармы? Sen özün gelip çaşçı. Sen özün mындай болуп атат да. Кана перчаткаң. Астаган. Sonunda kança kişi durur. Может, эмне бар, куда барды. Ким билет, эмне бар, насып көрүп бер. Же болор, кардар. Ким хозяин болсо, өзүм менен өтөмүн тута билем болбойбу? Караңыздар, эскертүүлөр бериңиздер. Bize sanıkta bazı maskaçlar, dezenfeksiya kağıt buyuruyor. Dezinfeksiyonu qaysi mallarda жасап? 3 gün zaten. Bir gün dezinfeksiya kılıp jabıp, dımdap degende ушундай процедуралар болот. Конечно, болот.